УТРК Оштун эфирдик жүрүшүн Ош жаңылыктары маалыматтык берүүсү уланта. Таанымын Айымкан Исралгыз алып барам. Алгач кыскача. Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунда түп кеген жолун ачты. Адылбек Касымалиев Беларусь Республикасынын премьер-министри менен расмий жолукту. Социалдык келишим долбоору өз жемишин берүүдө. Президент Садыр Жапаров бүгүн Ысык-Көл облусунун Түп районунда түп кеген жолунун ачылыш аземине катышты. Садыр Жапаров айыл болобу, облус болобу же республика болобу башталган чегин астанасын аттаганда эле кадам таштаган жолуна жараша баа берилерин, ой-пикир жараларын өзгөчө белгиледи. Ал мына ошондуктан акыркы жылдары республикабыздын бардык аймактарында жол тармагына кеңири көңүл бөлүп, бул тармактын өнүгүүсүнө тиешелүү шарттарды түзүүнүн аракети көрүлүп жатканын ырастады. Президент бүгүнкү күнү өлкөбүздүн булуң бурчунда заманбап сапаттуу жолдорду куруу иштери кызуу жүрүп жатканын айтты. Буга байланыштуу ал бир катар ири долбоорлор мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулуп жатканын баса белгиледи. Алсак үстүбүздөгү жылы салынып жаткан жолдордун дээрлик 80%дан ашыгы мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашууда. Жалпы узундугу 52 чакырымды түзгөн Түп кеген автожолу заманбап стандарттарга ылайык курулду. Жолдун 39-76 чакырымындагы Тилке жана Каркыра Турук Сары Жаз автожолунун 13 чакырымы толук жаңыдан оңдолду. Мамлекет башчысы бул жол кереметтүү Ысык-Көл менен боордош казак элинин Алматы облусун, Алматы шаарын байланыштырган экономикалык жана социалдык мааниси олуттуу жана жол экенин өзгөчө белгиледи. Ошентсе да долбоор бир гана жол курулушу менен чектелбейт, ал ошондой эле Ысык-Көл облусунда туруктуу туризмди өнүктүрүүгө багытталган. Эшигин көрүп, төрүнөт деген накыл кеп. Сыңары айыл болобу, облус болобу же республика болобу башталган чегин аттанасын аттаганда эле кадам таштаган жолуна жараша баа берилет. Ой пикир жаралат. Мына ошондуктан акыркы жылдары республикабыздын бардык аймактарында жол тармагына кеңири көңүл бөлүп, бул тармактын өнүгүүсүнө тиешелүү шарттарды түзүүнүн аракеттерин көрүп келатабыз. Өлкөбүздүн булуң бурчунда заманбап сапаттуу жолдорду куруу иштери кызуу жүрүп жатат. Бир катар ири долбоорлор мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулуп жатканын баса белгилеп айта кетейин. Үстүбүздөгү жылы салынып жаткан жолдордун дээрлик 80%дан ашыгы мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчиндин кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрү болуп өттү. Белгилей кетсек, учурда Министрлер кабинетинин төрагасы Белоруссияда расмий жумуш сапары менен жүрөт. Адылбек Касымалиев Белоруссиянын премьер-министри Александр Турчинге меймандостукта жана жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргыз-Беларусь мамилелеринин негизинде салттуу достук, көп кылымдык байланыштар жана өткөн убакытта биргеликте жасалган баатырдык эскерүүлөр турганын кошумчалады. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы менен Беларусь Республикасынын ортосунда 50дөн ашуун эки тараптуу эл аралык келишимдер жана документтер түзүлгөн. Негизги документ болуп 2006 жылдын 27 ноябрында кол коюлган достук жана кызматташтык келишими саналат. Минкап төрагасы эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык байланыштар акыркы жылдары кыйла жанданганын белгиледи. Кыргызстандын маалыматы боюнча өткөн жылы товар жүгүртүү болжол менен 133 миллион долларды түзгөн. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода экономикалык байланыштарды чыңдоого, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгууга, өнөр жай, айыл чарба, транспорт жана инновациялык технологиялар боюнча кызматташууга багытталган эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Учурдагы макулдашууларды ишке ашырууга жана эки өлкөнүн ортосундагы өз ара пайдалуу өнөктөштүктү кеңейтүү потенциалына өзгөчө көңүл бурулду. Благодаря решимости и политической воле президента Кыргызской республики Садыра Нуркожоевича Жапарова и президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко кыргызско-белорусское сотрудничество получило новый, мощный импульс. Повестка дня сегодняшних переговоров была весьма насыщенной. Мы с господином премьер-министром провели предметные переговоры в узком и расширенном форматах, обсудили весь комплекс вопросов двусторонней повестки, определили перспективы, согласовали конкретные планы и мероприятия. Кыргызская сторона полностью готова к совместной работе по всем направлениям, от экономики и промышленной кооперации до науки, культуры и региональных связей.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштет өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Ысык көл облусунда Барскон Бедел эл аралык автожолунда өлкөдөгү эң ири 2 туннелдердин курулушунун башталышына расмий түрдө старт берди. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 27 августунда Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик чек арасында жайгашкан Бедел көзөмөл өткөрүү пунктуна алып баруучу Барскон Бедел маршрутундагы автожолдун курулушуна президент Садыр Жапаровдун катышуусунда старт берилген. Ага ылайык Барскон Бедел автожолунун куруудагы негизги объекттерге кирген сөөк жана ашуу суу ашууларында 2 туннелди куруу иштери башталды. Сөөк ашуусунда курула турган туннелдин узундугу 5340 метрди. Ал эми ашуу суу ашуусундагы туннелдин узундугу 3840 метрди түзөт. Бул өлкө тарыхындагы эң узун жана техникалык жактан татаал туннелдерден болуп калат. Бакыт Төрөбаев курулуш иштери Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун түздөн-түз тапшырмасы менен башталганын белгиледи. Мындан тышкары Барскон Бедел автожолунда көпүрөлөрдү, кар көчкүдөн сактоочу галереяларды, таш кулоо жана сел жүрүүдөн коргоочу тосмолорду куруу каралган. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров айткандай, бул жол алтын коридорго айланат. Урматтуу курчулар жана адистер, бүгүнкү күндөн тартып ар бир кадам, ар бир чечим жана ар бир бүткөрүлгөн иш сиздердин колуңуздарда. Ар бир куруучу жана ар бир адис алдына коюлган жоопкерчиликти терең сезип, берилгендик менен өз кызматын өтөйт деп ишенем, арттырабыз. Кыргыз Республикасы ушул долбоор аркылуу регионалдык хаб катары дүйнөлүк соода жүгүртүүдө өз ордун жаңы деңгээлге чыгарат. Аталган кадам өлкөбүздүн экономикалык өсүшүн камсыз кылып, эл аралык аренадагы аброюн чыңдай турган стратегиялык чечим болот. Ошондуктан ар бириңиздер өз милдетиңиздерди жогорку жоопкерчилик менен аткарууга тийишсиздер. Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү жакындаган сайын алдамчыларда активдеше баштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматовдун айтымында айрым көз боемочулар өздөрүн агитатор катары тааныштырып, үйлөргө кирип, жарандарды алдап кетүүдө. Коопсуздукту камсыздоо үчүн милиция шайлоо учурундагы агитаторлордун тизмесин сурап, текшерүү жүргүзүп жатат. Бул чаралар биринчи кезекте жарандардын коопсуздугу үчүн зарыл, деди Маматов биринчи радио эфиринде. Эске салсак, жогорку кеңештин 7-чакырылышы жакында өзүн-өзү таркатты. Конституциялык мыйзамга ылайык парламенттик шайлоо 30 ноябрда өтөт. Өзгөн районунун Жалпакташ айыл аймагындагы Киров айылында таза суу системасын жакшыртуу үчүн курулган суу кампасы пайдаланууга берилди. Жаңы курулган суу кампасы менен Киров айылынын тургундары таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздалып, айылдагы эң маанилүү көйгөй жараткан социалдык маселелердин бири чечилди. Долбоордун алкагында 50 метр куб көлөмүндөгү каптаж жана резервуар курулду. Курулуштун жалпы сметалык баасы 3 миллион 400 миң 838 сомду түздү. Объекттин курулушу Ош облустук өнүктүрүү фондунун каржылоосу аркылуу ишке ашырылды. Жалпакташтын эң алыскы айылдардын бири Киров айылдары. Ушул жерде буга чейин таза суу маселеси болуп келген. Областтык өнүктүрүү фонддон 3,5 миллионго жакын акча каражат каралып, азыркы учурда 300 кожолукка толук кандуу бардык санитардык нормаларга жооп бере тургандай суу толугу менен реконструкция болуп, азыркы учурда элге бериле баштады. Кыргызстанда жарандарды жакырчылыктан чыгаруу жаатында социалдык келишим долбоору 3 жылдан бери улантылып келе жатат. Социалдык камсыздоо министрлигинин акыркы статистикалык маалыматына ылайык, быйыл 8 миңден ашык үй-бүлөгө каржылык колдоо берилген. Анын ичинде Ош облусунун аймагында дагы жөлөк пулдан баш тартып 150 миң сомдон каражат алып, ишкерликке аралашып жаткандардын саны арбын. Алардын бири Меримай Ураимова. Карманыбыз тегүүчүлүктүн арты менен айына 100 миң сомдон киреше таап калды. Ураимованын ишкердиги туурасында кененирээк кийинки материалда сөз болот. Меримай Ураимова азыр ишкер айымдардын бири. Тигүүчүлүк менен алектенет. Учурда өзү менен кошо 5 адамды жумуш менен камсыз кылып, кийим-кече тигишет. Даяр буюмдар Кара суу базарынан сырткары Орусия өлкөсүнө чейин экспортко чыгарылат. Каарманыбыз мындай ийгиликке мамлекеттин социалдык келишим долбоору аркылуу жеткен. Тагыраагы балдарына берилген жөлөк пулдун ордуна 2 жыл мурун 100 миң сом алган. Бул каражатка тигүү машинасын алып, ошондон бери тигүүчүлүк тармагында иштеп келүүдө. Анан бул товарларыбызды азыр кышта калыңыраактарын тигебиз, жазда жукаларын тигебиз. Товарыбыз ушул неме менен эле мына Кыргызстан боюнча чектелип эле калбайбыз. Россияга дагы чыгарабыз. Россияга дагы заказдар келет, Россиянын заказдарын да тигип беребиз.
Ошо 4 балам бар эле, 4 балама пособие алганмын мурун. Азыр ушу ишкердик менен, жеке ишкердик менен алектенип атам. Ишим жакшы, Кудайга шүгүр. Тигичиликке келгичендик тиккенди билбейт элем, өзүм аракет кылып, ал жагындагы окуп, үйрөнүп, бизденип дегендей. Базарга кичине 2 метр материалдан баштагам. 2 метр материалды алып келип, тигип, пычып, тигип, алып барып сатып, эртеси күнү дагы уже заказдар болуп атат. Тигилген товарың сатылып кетти дегенден анан кийин рулондорго өтө баштадык. 1 рулон, 2 рулон алсам, азыр учурда 5-6 рулон, 10 рулондон алып тигип кирешебиз. Жакшы эле иштедик. 23-жылдан бери азыр 25-жыл болсо жакшы эле иштеп, жакшы эле кирешелерге чыктык. Айына азыр ошо мурункудай эле айткандай 100 миңден демем бар. Кирешем бар. Мурун өзүм иштесем, өзүм келип пычып, өзүм тигип, өзүм сатып, ошондой кылгам. Кийин уже үлгүрбөй калгандан кийин азыр ишчилерди алганмын. Бул жерде азыр бир кыз апасы менен иштейт. Дагы бир жерде дагы үйдө надон тигишет. Ал жерде дагы 3 ишкер бар. Үчөө тигип, товарларын чыгарып берет. Азыр эми мурун өзүм жетишпей, кендиме байланыштуу азыр ишчилериме дагы ушу 5 адамдын иш менен камсыз кылып калдым. Ошолорго апта сайын акча берем өзүнүн тиккендерине жараша. Тигүү цехин үйүнө ачып кирешеге чыккандардын дагы бири Маргуба Хайтакунова. Ал алгач 100 миң сомго музоосу менен уй сатып алган. Андан түшкөн каражатка кийин тигүү машинасын дагы сатып алган. Азыр мал чарбачылыгы менен дагы алектенгенче үй шартында эле тигүүчүлүгүн дагы кошо алып кетүүдө. Эне бала үй алдык, уну бакып, сутун сатып, жакшы топтоп, энекин шундай күйөөм менге швейный машина алып берди. Өзүмчө берелем. Базардан иш алып келип, крой алып келип беришет менге, мен тигип, буну тапшырам. Буну пайдасынан шу швейныйды мен ишке койдум. Шундай келип мени текширишип, жакшы иш кылатканым үчүн мага жана без кредит 200 миң акча алдым. Унга пайызсыз акча алдым. Унга дагы 2 эне бала мал алып койдук. Уну дагы бакып, энди Кудай кааласа, уну пайдасын көрөбүз. Айтсак, Кара Суу району боюнча бүгүнкү күнгө чейин 1270 жаран 100 миң сомдон кайтарымсыз каражат алышкан. Статистика боюнча алардын басымдуусу кичи ишкердикти өздөштүрүп кирешеге чыгышты. Район тоолуу болгон үчүн долбоорго катышкандар негизинен мал чарбачылыгы жана тигүүчүлүк менен алектенишет. 2025-жылга 671 жараныбыз ушул соц контракт боюнча иш алып барат. Негизинен биздин Кара Суу району агрардык болгон үчүн, анан тоолуу болгон үчүн бизде көбүнчө азыр мал чарбачылыгы боюнча соц контракт боюнча иштер алып барылат. Бул боюнча биз ветеринардык кызматкерлер менен биргеликте тиешелүү ошол убактылуу комиссия деген бар, ошол менен биргеликте ошолорго аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жеринде жардам берип, мал алганда дагы ошол оорукчан эмес, бир дени сак, анан ал урдалган эмес, ушул балдар ушул малдарды биз базардан алганга чогуу көмөктөшүп иш алып барып атабыз биргеликте. Эске салсак, өлкөдө жарандарды жакырчылыктан чыгаруу максатында социалдык келишим долбоору жүзөгө ашып келүүдө. Буга чейин долбоордун алкагында ар бир үй бүлөгө 100 миң сомдон берилсе, быйыл 150 миң сомдон алышты. Ошондой эле ийгиликтүү кирешеге чыгып, иши турукташып калгандарга мамлекет 200 миң сомдон пайызсыз насыя менен камсыздап жатат. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, УТРК Ош. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев 1 октябрь карылардын эл аралык күнүнө карата аймактагы улуу муун өкүлдөрүн куттуктап, алардан кабар алды. Алгач облус башчысы Ноокат районунун Акбулак айылына барып, 100 жаштагы ардактуу карыя Абдыкадыр Атабаевдин үйүндө болду. Жантаев анын ден соолугун сурап, майрамдык жылуу тилектерин билдирип, белектерин тапшырды. Андан соң ыйгарым укуктуу өкүл Араван районуна барып, Юсупов айыл аймагынын тургуну, эмгектин ардагери Канахатхон Салимбаева менен жолугушту. Учурда 94 жаштагы Салимбаева апага чың ден соолук жана бактылуу карылык каалады. Белгилей кетсек, учурда Ош облусунун аймагында 110.459 улгайган жаран бар. Алардын ичинен 1572 ардагердин жаш курагы 90дон ашкан. 14 жашымда Кызылкыяга шаарда 43-жылы 6 ай көмүр казып иштедик. Албетте биз кичинебизден иштеп чоңойдук. Тууру сөз болгула, тууру болгула, эмгекчил болгула.
Birine kadırlap seylap жүрgüle. Bana ben özüm düzgü girip oturam sağlıkem. Kudağa şükürüne. Rahmat şıntip gelip istep. Katarga koşkanlar için çoğun rahmat silerge. Şu облысыбызда şu karılarga gam көрүү максатында атайын 1 айлык боюнча тескемебиз чыккан. Мына бизде ушу 90 жаштан өдө карай şu облысыбызда 110 миңден ашуун элибиз бар. Ушунун баарында кыш келатат, өзүңөр билесиңер, şu отун суусу боюнча, şu жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга şu тескеменин негизинде тапшырмалар түшөт. Şu кам көрүү эми ар кандай да эл болгондон кийин ылдый өдөсү болот дегендей, мына ушулардын баардыгына барып, мындай саресеп салып, анализ жүргүзүп, ошо муктаждарга болсо жардам көрсөтүп, улууларын куттуктап дегендей мына ушундай иш-чаралар ушу 1 ай бою жүрүп келет. Ошто УТРКнын заманбап жаңы телестудиясы ачылды. Улуттук телерадио берүү корпорациясы Ош мамлекеттик университети менен биргеликте түзгөн жаңы телестудия пайдаланууга берилди. Ачылыш аземине УТРКнын башкы директору Болотбек Телебаев, Ошмун ректору Кудайберди Кожобеков, журналистика тармагынын өкүлдөрү жана студенттер катышты. Жаңы студия заманбап жабдуулар менен толук камсыздалган. Эми бул студияда УТРК Ош телеканалы сапаттуу контент даярдайт. Теманы кесиптешим Асылбек Тагайбек уулу айтып берет. Улуттук 1 канал менен Ош мамлекеттик университети ишке ашырган жаңы студиянын ачылыш аземи болду. Мында Ош мамлекеттик университетинин журналистика адистигинде окуган студенттер практикалык көндүмдөрдү УТРКнын кызматкерлери менен биргеликте үйрөнүшөт. Ошол эле учурда УТРК Ош кызматкерлери мында бир катар түз эфирлерди жүргүзөт. Ачылыш аземине Улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Болотбек Телебаев, Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков, УТРКнын контент жана техникалык багытындагы орун басарлары, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана журналистика факультетинин студенттери катышты. Ош мамлекеттик университет менен биргеликте ушу Сулайман тоонун жанында жайгашкан биздин эски студиябызды кайрадан ремонттоп, жаңылап, ичиндеги эски техникаларды чыгарып, жаңы заманбап техникалар менен жаңы студия ачтык. Мен ойлойм, бул түштүктөгү эң мыкты студия болуп эсептелет. Улуттук канал өлкөдөгү жогорку окуу жайлар менен тыгыз кызматташып, кесипкөй кадрларды окуу жайдан даярдоого басым жасап келет. Келечекте кесипкөй адистерди даярдап чыгарууну максаттаган бул долбоор Ош мамлекеттик университети менен биринчилерден болуп ишке ашырылды. Улуттук телерадио корпорациясына жыл сайын, күн сайын керек болсо жаңы кадрларга муктаж телевидение. Ошон үчүн бул Ош мамлекеттик университетинде тарбияланып, окутуп жаткан студенттер бул келечектеги биздин кадрларыбыз, журналисттерибиз. Жаңы студия акыркы үлгүдөгү аудио, видео жабдуулар жана жарыктандыруучу техникалар менен толук камсыздалган. Эфирдик жабдууларды жана техникалык камсыздоону УТРК өз каражаттан эсебинен орнотсо, студиянын ички жасалгасын Ош мамлекеттик университети аткарды. Бул жаңы студиябызга коюлган техникалар заманбап, акыркы үлгүдөгү техникалар, камералар, суфлерлор, компьютерлер жана ошондой эле жарык берүүчү техникалардын бардыгы УТРК өз каражаттарына сатып ушул жерге орноттук. Бул борбордун ишке кириши менен УТРКнын Ош телеканалы аймактык жаңылыктарды жана ар түрдүү берүүлөрдү жогорку сапатта даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин журналистика кафедрасынын студенттери түз эфирдеги долбоорлорду иштеп чыгып, практикалык тажрыйбасын өркүндөтө алышат. Ушул сапаттуу журналисттерди даярдоо негизги максат болгон. Бүгүн ошол планыбыз ишке ашып, буюрса мына ачып отурабыз. Буюрса бул жерде биздин ошол университеттин студенттери студент мезгилинен УТРКда иштеп, өздөрүнүн практикалык жөндөмүн өнүктүрүп, мүмкүн мезгилде студент мезгилинде эле иштеп, айлык алганга чейин мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деп ойлойм. УТРК Оштун жаңаланган студиясынан маалыматтык берүүлөр, ток-шоулар жана түрдүү программалар даярдалат. Жалпы 15ке жакын тартуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Эртең менен 2 саат бул таңкы программа, таңкы Ош деген. Ошондой эле дүйшөмбүдөн жума күндөргө чейин түз эфирлер. Бул жерде социалдык, экономикалык маселелерди козгогон кечки студия деген программабыз бар, мен жана укук деген программабыз бар, ислам сабактары деген программабыз бар, тамаша талкуу деген программабыз бар. Бул түз эфирде кеткен программаларыбыз. Мында борбордогу телеканалдар менен телекөпүрө курууга болот. Ош студиясынын мүмкүнчүлүгүн жакынкы аймактагы телеканалдарда пайдаланса болот. Ушул акыркы жылдары ушул аймактык телеканалдар
улуттук телерадио корпорациясынын карамагына кирген УТРК аймактык УТРКлар жаңы жабдыктарга ээ болуп атат. Мисалы өткөн жылы эле 1 миллион сомдон акча каражат бөлүнүп, ага көп техникалар алынды, көп жаңыланды. Ош мамлекеттик университетинин студенттери үчүн атайын редактордук бөлмө да берилди. Бул жерде жаштар жаңы идеяларын ишке ашырып, заманбап телеконтенттерди даярдай алышат. Негизинен УТРКдагы шарттар башка студиялардан айырмаланып, эң жогорку деңгээлдеги шарттар түзүп берген. Эң акыркы үлгүдө техникалар келген. Ошол себептен биз ушул жерге практикага келип, ушул жерден өзүбүздүн ордубузду тапкыбыз келет. Эске салсак, 2024-жылы улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Ош мамлекеттик университети кызматташтык келишимине кол коюп, биргелешкен телестудия түзүү тууралуу макулдашышкан. Бүгүнкү ачылыш ошол келишимден алгачкы чоң жемиши болуп калды. Асылбек Тагайбек уулу, Айбек Үсөн, Ала Тоо 24, Ош. Кыргызстандын бардык мамлекеттик музейлеринде 1 октябрдан 30 октябрга чейин ачык эшик айлык өтүп, акысыз кирүүгө болот. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Иш-чара президенттин руханий адип ахлактык өнүгүү, улуттук наркты даңазалоо жана тарыхый мураска болгон кызыгууну арттыруу боюнча жарлыктарын ишке ашыруунун алкагында. Ошондой эле өлкөдө алгачкы музейдин түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата уюштурулуп жатат. Толбордун алкагында атайын экскурсиялык маршруттар, тарыхый жана маданий багыттагы экскурсиялар, лекциялар жана мастер-класстар өтөт. Ачык эшик айлыгы бул коомчулуктун улуттук маданий мурасы менен жакындан таанышуусуна, тарыхка болгон кызыгуусун ойготууга жана жаштар арасында патриоттулук тарбиялоого багытталган маданий долбоор, деди министрлик. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.